Гусул болгон абалда орозо тутса болобу, орозон кабыл болобу дейт. Негизи орозонун шарттарына гусул кирбейт. Бирок кантип кармайсың орозону, сен гусулу жок. Анткени кечки орозого чейин 5 мал намаз окушуң керек, жок дегенде макул, багымда 4 мал. Шам деле макул эми, наракка өтүп кетет. 3 мал намаз сөзсүз түрдө намаз окулуш керек го. А намазда гусул шарт урматтуу бир тууганым. Демек бул суроо намаз окпой орозо кармай берсем болобу деген суроо келип чыгат да. Намаз парз. Кимде-ким намаздын парз эмес экендигин айтса, имандан чыгат. Кимде-ким жалкоолук окуса, бул жеткен конченый зындык болот, фасык болот. А чындыгында орозого караганда намаздын даражасынан бийигирээк урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн намазды окуш керек болот. Биз менен бизден башкалардын ортосундагы айырмачылык парк бул намазда дейт пайгамбарыбыз алейхиссалам. Ошон үчүн намазга маани бериш керек болот. Бирөө сурайт дейт, таксир орозо кармадыңызбы десе, жок дептир. Мусапырсыз, жок мусапыр эмесмин дептир. Касал эмес. Таптым, сиздин боюңузда бар экен дептир. Эркек кишиге. Касал эмес экен. Сапар эмес экен. Билип алдым, сиздин боюңузда бар экен дептир да. Ошентип айтты бирөөгө бирөө. Бул жерде бир суроо да. Өткөндө бизге бердилер. Бул мындай экен да. Баягы баягы кечке курун орозодо баягы немеге барат дагы, мамилеге, айылы менен. Анан кийин жуунбастан уктап калат дагы, анан саарлыктан өтүп кетип туруп калган. Түшүндүм. Пайгамбарыбыз алейхиссалам аялы менен кошулат эле, анан дайым эле жуунбайт эле, кээде намаздан жуунат эле. Өзү көбүнчө эрте жуунат эле, гусул болгондон кийин, жунуп болгондон кийин. Анан Рамазандын кээ күндөрү Пайгамбар алейхиссалам Айша менен кошулат эле. Азан айтылганда бетин жууп, колун жууп, кичи дарат кылып туруп, тамак жеп, ниет кылып, оозун бекитип жунуп боюнча. Анан барып гусулат намазга кирип кетет. Бул боло берет. Эртең менен ооз бекитип атканда жунуп болбош шарт эмес. Жунуп абалда ниет кылсаң жарай берет. Түшүнүктүү, урматтуу бир тууганым. Эртең менен түндө иш кылдың, ана эртең менен сарды ичкенде жунуп тарап гусул болуш шарт эмес. Колу бетиңи жууп эле, тарат алып эле, же бетиңи жууп эле, тамак курсаң тойгузуп, ниетти кылып, аны муну сүйлөп, дуаны кыла бересиң. Анан гусул алып туруп, анан барып намаз окусаң боло берет.